Медеров менен Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишиндеги биринчи калкты тейлөө борбору соода түйүнүнүн бир бурчуна ачылган мекемени жалпылап караганда кынтыксыз, ичи таза заманбап жабдыктар менен жабдылып, кезек күтүүдөн сүрөткө түшүүгө чейин электрондоштурулган. Бирок бир нерсе эч өзгөрүүсүз калган. Ал жарандардын эски учурдагыдай эле түртүшүп кезек күтүү жагдайы. Каза болгон жакынынын кара кагазын көтөрүп эртеден бери кезек күтүп тажаган Галина айым борбордун ишине ичи жылыбайт. Ансыз да кайгыга батып турганда мындагы оператор кызматкерлердин жай баракат иш алып барышы жанга батканын айтып, бул тууралуу өкмөт башчыга чейин даттанаарын билдирди. Уже 2:30, по-моему, 8:30, сейчас 11:30, до сих пор сидим. Жакынымды жоготуп, анын кара кагазын алып, бир катар документтерди бүтүрүүгө келгем. Электрондук кезек күтүү талонумду алып, мына 2 сааттан ашуун убакыттан бери турам. Менин жагдайымдагыдай жарандарды тейлөөчү кызматкер бирөө гана экен. Ал болсо мына жумуш ордуна эми келди. Өкмөт калкты тейлөөдө бардык жеңилдиктер көрүлдү дегени менен ошол премьер-министр ушул жерге келип мындагы иштин жүрүшүнөн жакындан таанышып кетсе болмок. Бул маселе боюнча өкмөт башчыга чейин кирейин деп атам. Галина айым сыяктуу кезек күтүп кезерип тургандарды аз деп айтуу кыйын. Арасында бир документ үчүн 2 күндөн бери чуркап жүргөндөрү да бар. Борборго кайрылган жаранда адегенде эле эшиктин оозунан тосуп алып, аны тийиштүү адиске жөнөтүүчү жерде эле бирин-бири жөөлөшүп түртүшкөндөр көп. Сурачуусун сурап, талон алган соң да ичине кирип күтүп отурууга туура келет. Мен 1 саат болду, эжемди күтүп атам, паспортко кеттим. Чыга элем, 1 саат болду. Качан чыгат билбейм. 10:20 бери күтүп отурам, ушул азыр саат уже 12 болуп калыптыр, уже почти обед ушул. Паспортко келгем. Пинде балдарга. Ошону көчүп айтышты эле мектептен. Анан азыр келсек бир эле оператор иштеп атат. Мен уже 60-чы эмеден отурам, 10:20 келгем. Анан араң эле 54. Да, без очереди, вот все, кто хочет, тот идет. У него очередь прошла, а где он был, почему он проспал, никто не знает. Порядка нету порядка. Бул калкты тейлөө борбору калаанын Октябрь жана Свердлов районунан сырткары республиканын бардык аймактарынан келген жарандарга кызмат көрсөтөт. Болжол менен күнүнө 1000ден ашуун жарандар кайрылганы менен аларды 20дан ашуун эле кызматкерлер тейлейт. Бул эми бизде эми ошо ЗАГСтын кызматы көрсөтүп, ошол жагынан элдердин күткөнү бар, аны моюнга алыш керек. Специалисттерибиз деле бар, баягы жетиштүү эле, бирок бул баягы архивдик документтерди көтөрүү менен байланыштуу да. Баягы фамилиясын которгону келсе, же баягы каза болгон тууралуу күбөлүк деп ошолорду алганы келгенде архивдеги документтерди көтөрүш керек болот. Бөкөнбаев менен Жаш гвардия бульварынын кесилишинде жайгашкан калкты тейлөө борборунда деле ушундай көрүнүш. Биз барганда түштөнүү убактысы болсо деле күтүп отургандар арбын экен. Кире бериштеги маалымат берүүчү үстөлдө тейлөөчүлөрдүн аздыгы жарандардын убактысында кызмат көрсөтүүгө кедергисин тийгизүүдө дешет. Бир эле киши иштечү, анан азыр канча киши экенин билбейм. Мисалы үчүн, каршы элдер кырылып атат. Ошо 5-6 окошко болуп койсо болмокту өкмөттөгү. Элдин бар проблема, баарды жумушта жүрөбүз мисалы үчүн. 1 айлык ымыркайын көтөрүп, энелер бөлмөсүндө мындагы жубайлар эртеден бери отурушат. Кечээ да келип тийиштүү документтерин бүтүрүп үлгүрүшкөн эмес. Бүгүн да кишинин көптүгүнөн улам тийиштүү кагаздарын алып кетүүдөн күмөн санашат. Мынакей саат 11-де келгенбиз, тейлеш аябай эле жай. Бир кишини киргизет, бир жарым сааттан кем кармап айтат да, тияктанчы. Анан бул жерде жаш балдар менен келип, новорожденныйларга без очередь кылып, өзүнчө бир түзүп коюш керек да. Мынакей балдар биздин келечегибиз деп коет, жаш балдар менен бул жерде отурушат мынакей. Жарандардын жеңилин жерден оорун колдон алуу үчүн ачылган калкты тейлөө мекемелеринин Борбор калаадагы абалы ушундай болсо, аймактардагысы кандай болду экен? Өкмөт кызмат көрсөтүүнү электрондоштуруу демилгесин колго алганы жакшы жышаан, бирок андагы тейлөө кызматкерлеринин эскиче иш алып барышына нааразы болгондор аз эмес. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.